курултайдын катышуучулары, мен жогоруда айтылган Атамбаевдин 6 жылда президент болуп иштеп кылган жоруктардын баарын жогорудагы адамдар айтып кетишти. Мен ошого толугу менен эле кошулам. Көп айткым келбейт. Ошого бир пример келтиргим келет да. Бул Атамбаевдин убагында Атамбаевдин оң колу десем деле болот, хан досу десем деле болот, Кулмурзаев. Бул Кулмурзаев деген адам мен Атамбаевдин да Кулмурзаевдин да жердеши болом. Аламидин районуна караштуу Ташмойнок аймагында жашаган Кулмурзаев менин 14-жылы менчигимди эч кандай алакандай документи жок, эчтекеси жок эле тартып алып, ушул убакка чейин бербей менчиктеп келет. Бул Кулмурзаевдарды жакшы билесиздер. Төбөсү элге көрүнгөн, губернатор болуп иштеген, Кыргызгазда генеральный директор болуп иштеген адам. Бул адам алакандай кагазы жок эле менчигинди алып алып ушул убакка чейин бербей келет. Бул Атамбаевга аябай таянып, өз билгенин жазаган адам. Эмне үчүн ушул убакка чейин бул Кулмурзаевдин көп эле кишилердин байлыктары, бийликтери текшерилип келет? Эмне үчүн бул Кулмурзаевдардын байлыктары, бийликтери текшерилбейт? Атамбаевга айтам, Атамбаев менин досум, менин хан досум деген сөздөрдүн баарын айтып, Аламидин райондук прокуратурасын, ровдагы милицияларды, тергөөчүлөрдүн баарын коркутуп, барып тергейин десе аларды кубалап ушундай иштерди жасаган. Бул Атамбаев чынында эле Кулмурзаевдин хан досу экенине мен көзүм жетти да, себеби Кулмурзаевдин кайсы кылган жумуштары үчүн буга Манас орденин тагып, ардактап, даңктап жөнөттү? Кыргызгазды тоногондук үчүнбү? Же болбосо чүй губернатору болуп туруп чүйөрөнүн баарын тоногондук үчүн ушул Манас орденин тагып жөнөттүбү? Кайсы кылган кызмат үчүн, эл үчүн кылган кызмат үчүн Манас орденин такты деп мен өзүм суроо берем да. Ушул эмне үчүн ушул убакка чейин Кулмурзаевдин бир туугандары Кыргызгазда иштеп келатышат? Кулмурзаева эмес, Насипова деп фамилияларын баарын которуп алып ушул убакка чейин иштеп келатышат. Эмне үчүн булар Кудайдын мурдунан түшкөн адамдарбы? Мен ушул Атамбаевдин да Кулмурзаевдин да жердеши болуп туруп, мага кылган мамилелер ушундай болсо, башка Оштон, Ысык көлдөн, Таластан келген адамдарга эмне мамиле кылышат? Ошол биздин Горномаевка айылынын элин коркутуп алышкан бул Кулмурзаевдар Атамбаевга таянып туруп. 80-ге 90-га чыккан чалдарын, 18-деги балдары, неберелери барып туруп, ай сен мону кыласың деп туруп, аябай коркутуп алышкан. Мына ушул заманда Бишкектин четинде жашаган Горномаевканын эли баш көтөрүп сүйлөй алышпайт. Мына ушул убакка чейин бир үйдө 3-төн 4-төн семья жашайт. Ошол айылдын элине бөлүнө турган жерин Кулмурзаевдар ушул убакка чейин бербей, менчикте ушул убакка чейин иштетип келишет. Мунун бир тууганы Кулмурзаев Тургунбектин бир тууганы Кулмурзаев Кадыр өмүр бою жасалма дипломдун негизинде айыл өкмөтү болуп иштеген. Жада калса өлүп калган адамды дагы тирүү деп ошонун пенсиясын алып жашап келген. Бул эмне деген кордук? Бул айылдын элдин башын көтөртпөй ушундай акыбалга алып келген бул. Мен ушул учурдан пайдаланып айткым келет, Сооронбай Шариповичке кайрылгым келет. Ушундай иштерди кичине көзөмөлгө алыш керек да. Бул соттордун иштери. Мына коррупцияга күрөшүп атабыз деп эле жатат. Мынакей эчтеке жогоруда айткан байкемдер айткандай эч кандай ишке ашпай жатат бул иш. Мынакей мен жабыркап келем 6 жылдан бери Кулмурзаевден өзүмдүн менчигимди ала албай. Бул соттор, мисалы үчүн Аламидин райондук соту, мен баса белгилегим келет. Жаңыланганына карабастан, булар кайра эле ошол коррупцияга белчесинен малынган. Мисалы үчүн Байсов, Сагитова,
Сагыналиев, Бөриева деген судьялардын баары белчесинен батылган. Эми буларды айтайын десем, облус сотто деле, жогорку сотто деле ошондой иштер кайталанып атат. Кулмурзаев Кадырга кылмыш козголгон. Бирок ага карабастан мынакей сотторду эми өзүңүздөр жакшы билесиздер. Байлыктын, бийликтин негизинде басып коюп атат. Мына мага окшогон карапайым элдер көп соттон жабыркаган. Эмне үчүн ушул иштер алдыга жылбайт? Инсульт, инфаркт алган адамдар ак үйдүн тегерегинде жүрүшөт, таяктарын таяныпчы. Эмне үчүн карапайым элди карабайт? Мен азыркы бийликке аябай кайрылгым келет да ушул эки иштерди колго алса. Мына кечээ эле биздин мэр комунун бир өкүлү мынакей больницага жатып калды, кечеки жогорку соттун чечими туура эмес болгондугунан. Мен ушундай мисалдарды келтиргим келет. Рахмат. Саламатсыздарбы бүгүнкү жыйындын катышуучулары жана ушул жыйынды азыркы эл арасында болуп аткан көйгөйлөрдү кыргыз элдери аябай кооптуу карап атышат. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, Кыргызстан ушак айыңдарга аябай бай болуп кеттик. Мен бул жерде кыргыз энелердин атынан дагы айтып коючу сөздөр бар. Себеби кыргыз келечеги азыркы убакта көрүп атасыздар аябай кооптуу болуп атат. Элдин арасындагы чыгаан жигиттерди, чыгаан биздин кыргыз эли деп жүрөгү менен кыргыз элин алдыга сүрөгөн кыргыздын чынчыл жигиттерин азыркы убакта камап отурушат. Мына Садыр Жапаровго окшогон. Ошондой эле мына Ош жергесинде 2010 жылы июнь событиясын кандай гана бул жерде мен өзүм Оштук болом, жашап ошол жердеги событияда болуп көзүм менен көргөнчүн айтып атам. Кандай элдер канга боелуп жаткан, кандай элдердин кыйынчылык ошол күндө өткөн башынан. Бирок ошол июньский события ошол боюнча токтолуп эч ким бул көйгөйдү көтөргөн жок да. Канчалаган энелердин жүрөктөрү сыздаган боюнча калып кетти ошол жерде. Мына азыркы Атамбаевдарды айтып атасыздар. Бул мен катачылыгымды оңдоймун деп мен келдим деп атат. Андай эрекен, анда ошол мезгилдеги өзү президент болуп турган кезиндеги болгон окуялар буларчы Баткендеги мына азыркы чек ара чырлары болуп атат. Ошол мезгилде эмнеге чечкен эмес бул нерселерди? Эмнеге ошол мезгилде июньский событиядагы энелердин көз жашын уккан эмес ал киши? Менин дагы бир тууган тагам өткөн. Баласыз өтүп кетти ошол 35 жашында жапжаш жигит боюнча. Менин ошол карыган тайнем өмүр бою каргышка салып өттү ушул чоңдорду. Кандай гана ыйларды көрдү ошол кишилер. Анан ошол күлгө айланган шаарды кандай гана сонун шаарга айлаткан Мелис Мырзахматов деген өзүбүздүн мэр болгон ошол мезгилде. Эмне себептен ошол Мелис Мырзахматовду куугунтуга алып сыртка чыгарып таштады азыр. Сыртта чечимди чыгарды. Ал киши деген кыргыз эли үчүн иштеп атпайбы? Жебеген жердин астында дейт. Балким кайсы бир жерге колун койгондур, кайсы бир деңгээлде жегендир. Бирок эл үчүн ал кызмат кылды да. Элдин жүрөгүнөн түнөк тартты ошол киши. Куддум ошондой эле мына жерде Садыр Жапаров кайсы дүнөсүндө болуп турат. Эмне себептен төөлдөр, өдөдөгү төөлдөр ушул нерсени карап укпай жатышат. Азыр элдин 90% колдоп атышат Садыр Жапаровду. Мен деле элдин астынан сурулуп чыккан бир инсанмын. Менин дагы 6 уулум бар. 6 уулдун энеси катары мен дагы уулдарымдын ачык жаркын келечеги ушундай бир чынчыл жашоодо жашаганын каалайм. Эртеңки күнү мен мына балдарыма сабак берип атам. Акыркы орусча айтканда вздох чыкчаңгы чындыкты айтып өлгүлө. Эч качан жалгандын аркасына жабылбагыла деп. Балким эртеңки күнү Садыр Жапаровда менин балдарымдын да кокосунан кесип аргандай нерселерди кылаттыр. Анан мен кайтып жөнө турушум керек. Канчалаган кыргыз энелери сыздап отурат азыр. Менин да балам ушундай акыбалга калтырып койбосо деп. Эмне себептен мына биз шайлап алган 120 депутаттарды ар кандай аттарга коюп атабыз. Кайсы бир деңгээлде ошого ылайык болуп атышат ошолорчу. Эмне себептен элдин көйгөйүн укпай атышат ошолор. Эмне себептен мына кыргыз эли мына Садыр Жапаровдун отурганына 2 жыл болуп атат. Эмил Каптагаев өзү келип айтып атат. Эч кандай күнөөсү жок. Мага андай кол салган эмес бул киши. Мыйзам чегинде каралыш керек эле да бул нерселер. Эгерде Атамбаев азыр элден кечирип сурап аткан болсо, анда биз Мекенчилер партиясы лично мен дебатка чакырам ошол кишини.
келсин, Эмил Каптабаев дагы келсин, эл алдында онлайн видео менен мына мен ушундай ошибкаларды кетирдим эле, мен оңоломун кыргыз элинин астында дей турган болсо, анда кыргыз эли ал кишини колдойт. Анан ушундай нерселер болуп аткан болсо, мына Баткен окуясындагы кечеги чек ара маселесин эч кандай караган адам болгон жок. Эч кандай бир төбөлдөр да барып койгон жок. А кечеги мындай айтканда бургер жегендерге элдер да жуккап барышты. Ошол барган адамдар Баткенге буту жетпей калдыбы? Канчалаган адамдар ошол жерден ок жеп, кыркына Баткендин эркектерине мен действительно тайзим кылам. Канча жылдан бери чек арасын ошо Баткендин жигиттери өздөрү сактап келатышат. Өздөрү коргоп келатышат. Эгерде бир мындай айтканда мөмөшөр адамдар болгондо Баткенди давно эле басып алмак. Эмне себептен кыргыздын эркектеринин намызы кеткен азыр? Мен ар бир азыр мына жерде чуркап жүргөн чоң 60-тан 40-тан ашкан аксакалдарга, эжелерге айтар элем. Өткөнүңүздөр өттү, кеткениңиздер кетти. Алганыңыздарды алдыңыздар, жегениңиздерди жедиңиздер. Калганын акыретке даярланууга кетирсеңиздер да, мына Атамбаев баш болгон. Ошолордун алдында азыр мына аксакалдар да отур. Туура эле айтат ал адамдар. Кечегинде жыйында жалаң аксакалдарды жайкалткан аксакалдар отурат аркасында. Ошолор акча каламыянан ким? Ошолор айтса болобу эле чындыкта. 1000 сомго, 5000 сомго сатылып, ошондой иштерге барып атабыз. Азыркы учурда мына азыркы бийликке биз эч кандай кошоматтык да кыла албайбыз. Мактаарга дагы айта турган иш пока жок. Бирок башында президент башында болуп келгенде действительно кыймыл аракет болгон. Коррупция боюнча кыйла иштердин башын ача баштаган. Бирок ал кишиге дагы тоскоолдук кылып азыр эч кандай ишти азыр алып бара албай, ал дагы баш айланып калды окшойт эмес. Кыргыз элинин жаштары мына жакынкы убакта уюмдар түзүлүп атат. Ушундай бир күч менен чыгышат, ушундай бир колдоо менен чыгышат. Кыргыз элинин келечеги жаштарда. Улуу урматтуу аксакалдар, өз ордуңуздарды билсеңиздер, келечек муундарга таза коомду таштасак, кыргыз элинин кен байлыгы болгон байлыктарды жегениңиздерди жедиңиздер, ушул күнгө чейин ыраазы болуңуздар. Биз эч ким аны жукулаган деле жери жок. Алыңыздар, кетиңиздер, жаштарга орунду бошотуп бериңиздер. Садыр Жапаровдун акталышын биз күтөбүз. Кыргыз эли, анын аркасында турган мекенчилдер билесиздер, 7 дуандан кошулган, бири-бирин татышпайт экен. Мен эле мына кече келип кошулуп отурам. Ошондуктан эртең 23 апрель күнү кыргыз элинин чоңдон чоң күткөн чоң үмүтү азыркы бийликте акталып кетиши. Эгерде ошол акталып кеткен болсо, анда кыргыз эл 100% азыркы биздин президентти колдоо. Рахмат. Рахмат.